Чоң ата, эмне болду? Неге настроениеңиз жок? Кошуна $500 карыз алганда ошону бербей атпайбы? Ошону кантип аларды билбей миым катып атат да. А сизде алганым чын деген расписка кагазы барбы? Каяктагы расписка? Расписка жок эле, жөн эле алган да. Ушу доказательство жок болуп атпайбы? Чоң ата, сиз сотко арыз жазышыңыз керек. Не деп жазам? Не деп жазам? Менин кошунам менден $1,5 миң алган деп жазыңыз. Койчу. Мен $500 бергем да. Анан $1,5 ал деп жазсам, ал кайра жазат да. Мен $500 алгам деп. Ооба да, сиз $500 алсаңыз болду да.